Идеология ар бир инсандын жүрөгүндө болот. Мен кыргыз болуп жаралдым. Мен мусулман болуп жаралдым. Мен ата энемдин баласымын. Мен өз элимдин, журтумдун кызымын деген түшүнүктү бирөө келип жазып чөнтөгүнө салып береби? Ал ар бир инсандын өзүндө болот. Ар бир баланы тарбиялап атканда атасы менен энесинин колунда болот бул нерсе. Атасы менен энеси деген болсоң, бүгүн атасын уккан эне жок да. Кыздан 40 үйдөн тыйбы дейт. Азыр жигиттерди тыйып коет да кыздар. Керек болсо жигиттер көчөгө чыккандан коркот да. Азыр кыздар коркпойт, жигиттер коркот. Кандай дейсиңер? Баягы Калыгул Олуянын айткан күндөрү келди да. Кыргый ташка уялар, такыясын колго алып, кыз жигитти кубалар деп. Келдиби ошол заман? Келди да. Анан жөндөн жөн эле биз издей беребизби? Идеологиябыз кайда? Идеологиябыз биздин ата-бабаларыбыздын калтырып кеткен акыл насааттарында, макал лакаптарында, ошолордун ырларында. Кайсы жерден баштап сугарыш керек? Бөбөктөрдү биринчи эненин сүтү менен берилиш керек.